Жогорку кеңештин жалпы жыйынынын ар кандай маселелерге арналган бөлүмүндө кыргыз-казак чек арасындагы абал боюнча пикирлер көп айтылды. Анда эки өлкөнүн эли, өзгөчө ишкерлер зыян тартып жатканы сөз болду. Депутат Жанар Акаевдин айтымында казакстандык өнөктөштөр менен иш алып барып жаткан ар бир ишкана же ишкер бери дегенде күнүнө 10 000 АКШ долларын жоготуп жатат. Мунун зыяны эки элдин тең жарандарына, өзгөчө ишкерлерге тип атат. 10 күндөн бери чек арадагы кырдаал жеңилдеген жок. Жүздөгөн жарандарыбыз азыр чек арада азап тартып, саламаттыгын жоготуп, мындай абдан оор абалда элибиз мындай кыйналып турган учурда ишкерлерибиз дагы мына мөмө жемиш ташыган, сүт азыктарын, эт азыктарын ташыгандар мына жоор жүк ташуучу машинелер кезек күтүп турат ошол жерде. Биз Экспо деген уюмдун маалыматы боюнча ар бир ишкер Казакстан менен иштеген. Бир күндө 10 000 АКШ долларынан зыянга учуратат дейт. Негизи буга чейин ушул фитосанитария, лаборатория, ветеринария жаатында ИЭСтин талаптарына шайкеш келтирүү жагында өкмөттүн алып барган иштери жетишсиз. Ошонун зыяны мына акырындык менен элге тип атат. Эл өкүлдөрүнүн айтымында 10 күндөн бери чечилбей жаткан чек арадагы абалды жөнгө салууга жогорку кеңеш да аралашуусу керек. Ал үчүн кошуна өлкөдөгү кесиптештери менен иш алып баруунун жолдору бар. Бизде парламентте достук группалары бар. Ошол эле Казакстан парламенти менен. Мен ойлойм, ошол группалар качан иштеш керек? Мен ойлойм, ушундай убакытта иштеш керек. Керек болсо парламенттагы бул маселеге кайдыгер карабай, Астанага барып, ошол маселени чечкенге аракет кылыш керек. Жөн эле бир кандай бир той майрам иш-чаралар өткөндө бири-бирибизге барбай, ушундай кырдаал түзүлгөндө биз дагы парламент өз билдирүүбүздү жасашыбыз керек, кайрылышыбыз керек. Бул маселени тез арада чечкенге аракет кылышыбыз керек. Ошондой эле бир жумадан бери коомчулуктун көңүлүн буруп жаткан мумия чыры да парламентарийлердин көңүл сыртында калган жок. Социал-демократтардын өкүлү Рыскелди Момбековдун айтымында мумияны көмүүгө каршы чыгуунун артында олуттуу кызыкчылыктар бар. Бунун алдында бир чоң иттин өлүгү бар. Эмне үчүн 60 жылдан бери жаткан ал мумияны академиктер ачылыш кылган эмес. Илимпоздор ич ачышып аткан болсо эмне үчүн басып келишкен эмес. Генетиктер, биологдор эмне үчүн 60 жылдын ичинде эч нерсе кылышкан эмес. Анан ал чирип жок болуп көйлөнүп бараткан сөөктү жерге бергенде чуу чыгарып жатышып калды. Түгөлбай Токтогулович Казаковдагы айтты. Бул кептин бардыгы мен кыздын же болбосо мумиянын жаткан жерде эмес, мен отурган жерде. Менин кызмат ордум бирөөлөгө керек болуп жаткан үчүн ушундай уучууга айланып кетти депчи. А иттин өлүгү кайсы жерде? Иттин өлүгү ал сөөктү чет өлкөгө чыгарып сатуу деген демилге бар болчу. Акчасы да кымбат болчу. 500 000 долларга чыгарып кетем деген кардарлар да чыккан да. Андан тышкары шайлоонун шылтоосу менен аймактарда жүрүп келген эл өкүлдөрү бир катар социалдык экономикалык маселелерди өкмөт өкүлүнө айтышты. Мирбек Айтикеев, Александр Симонов, НТС.